Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү сабагыбызда сандарды кемитүүнү үйрөнөбүз. Мисалы 4 кемитүү 3 канчага барабар болот? 4 кемитүү 3. Силерге түшүнүктүү болуусу үчүн 4 буюмду тартып, эсептеп көрөлү. Ошондо бизде 1, 2, 3 жана 4 буюм бар. Демек жалпысынан 4 буюм. Эми 3-тү кемитсек, же 4 буюмдан 3 буюмду алып салсак, канча калат? Келгиле, биргеликте кемитебиз. Демек, 1, 2, 3-тү кемитебиз. Байкап көрсөңөр, биз 1, 2, 3 буюмду алып койдук. Ошондо бизде канча калды? Демек, 4-төн 3-тү кемитип салсак, бизде 1 буюм гана калды. Ошондо 4 кемитүү 3 1-ге барабар. Туурабы, балдар? Дагы башка мисалдарды бирге иштеп көрөлү. Келгиле анда. 5 кемитүү 2 эмнеге барабар экендигин билели. Бул суроо белги турган жерде бизге белгисиз сан бар. Ошондо 5 кемитүү 2 белгисиз санга барабар болсо, бул мисалдын жообу канчага барабар болот? Анда элестетип көрүү менен чыгаралы. Мисалы 5 буюм болсо, андан 2 буюмду кемитип койсок, бизде канча калат? Дагы бир жолу санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5 буюм бар. Ушул буюмдан 2 буюмду алып салдым. Мынакей, 1 жана 2 буюмду алдым. Ошондо жалпы канча буюм калды? Демек, бизде ушул буюмдар калды. Келгиле, калган буюмдарды сыя түс менен боеп коелу. Демек, бизде канча калыптыр? 5тен жалпы 1, 2, 3 калды. Демек, кандайдыр белгисиз саныбыз 3 экен. 3 барабар 5 кемитүү 2-ге. Келгиле, 3 менен алмаштырып, окшош жашыл түс менен алалы. Ошондо 3 бул барабар 5 кемитүү 2-ге. Же болбосо 5 кемитүү 2 барабар 3 десек болот.